Шайлоонун эртеси да болду дегендей. Шайлоо жөнүндө бир тамсыл бар, ошону сиздерге айтып берейин. Сөз эркиндиги деген оору Токойго да келип жетти. Арыстанга нааразы болгон жаныбарлар бир жагы оппозиция, экинчи жагы оппозиция болуп экиге бөлүнүп кетти. Токойдун ичи бардак. Бирин кыйнап, сакалдуу эчке арак куюп, улактар төрдө турат дейт, ырдап. Бүйөөсү жок эшек зебрадан бозуп алыптыр. Анан Арыстанга нааразы болгон теке эчкилер менен, чебиштер менен жолду тосуп алыптыр. Түлкү кыран эки жактан кабар алып, бир күнү бийликке, бир күнү оппозицияга барып, бир сөздү экөөнү эки бөлөк айтып, ортодо жүрөт дейт, бүлүк салып. Түлкү менен баары эсептешет. Эки жактын бул бизге керек дешет. Анткени түкөңдүн менчик кезити бар. Жинне тийсең жазып ийет, арт-артынан шерменде кылып кезек-кезек. Баарынан да үкүгө кыйын болду. Күндүз үкү байкуштун көзү көрбөйт. Жеберки пикет кылгандар ызычууларын токтотуп тынч өлбөйт. Анан айласы кеткен Арыстан айбанаттардын өкүлдөрүн бүт чакыртып алыстан. Келгендерге көз кырын таштады дейт. Сөзүн минтип баштады дейт. Арыстан Токойдун падышасы да. Ушул кезге чейин Токойду жалгыз башкарып келдим эле. Көптөгөн маселени чечип, саясий маселелер жеңдим эле. Кээ бирөөлөрдүн айтымына караганда мен диктатор эмиш. Жанагы жагы тынбаган сагызганды саясий матип менен аттырып этмен. Десе кошомачылыкта жашаган бир бутагыда каш кулак чагалып, урматтуу бир туугандар, сагызгандын кантип өлгөнүн баарыңар жакшы билесиңер. Сагызган сактыгынан эмес, суктугунан өлдү деп айтып эле жүрөсүңөр. Десе коён жагал, ушундай ушак сөздөргө бүгүндөн баштап точка коебуз. Парламенттик шайлоо өткөрүп, демократиялуу Токой болобуз. Анан булар айбанда болсо жеки жааттарын издешип, шайлоонун шайтан оюну башталды. Дастаркондор жайылып, арак-шарак суудай агылып, үгүт иштери болуп жатты, музыкалар жаңырып. Жардамга чакырышып алыс жакынды, көчөлөргө шагыл төшөлүп, асфальт да басылды. Өмүрү суу келбеген арыктардын бага ачылып, өзгөчө ыкма менен басылды. Талапкерлердин баардыгы бири-биринен жакшы. Өмүрүндө бирөөнү сиздебеген карышкыр жаткан тайдын этине тоюп алып тура калып, урматтуу бир туугандар, эгерде мени шайласаңыздар, сиздер үчүн өлүп берем деп жатты. Өлүп кетейин деп айтты. Бирок шайлоочулардын көбү акчалуу талапкерге ыктады. Аскада жашап алысты көргөн бүркүттүн сөзүн эч ким укпады. Тандалып талапкерлер мыкты, шайлоонун жыйынтыгы да чыкты. Чычкан, кашкулак, карышкыр, булар атаандаштарын биринчи эле турдан утту. Депутат деген кып-кызыл мандаттарын алышты. Салмактуу басып деле болбой парламентке барышты. Анан эң кызыгы, алардын арасында бир аз жүдөп, мойнуна галстук тагынып, эшек да жүрөт дейт. Шайлоого чейин эшекти эч ким билчү эмес. Үйүнө чакырса дагы конокко бирөө минут кирчү эмес. Эми минтип, көзүнө көз айнек тартып, парламентте отурат дейт, эшек Арыстанга акыл айтып. Көрсө эшек шайлоого чоң даярдык менен барыптыр. Айбанаттардын добушун алып, акча кайра сатып алыптыр. Анткени эшек байкуш эмес тура, ишенбесең элден сура. Көрсө эшек наркотик ташып жүргөн. Акча тапса эле депутат болоорун билген экен. Тамсилден жыйынтык чыгарып, эшекти шылдыңдап күлбөйлү, акча тапкан адамды акылдуу деп билбейли. Рахман Разыков. Чоң.